Кыргыз тилиндеги бардык маалыматтарды akipress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Айсулуу Тыныбекова Индияда өтүп жаткан Азия чемпионатындагы алгачкы беттешинде япониялык балбан кыздан жеңилди. Ал атаандашы финалга чыгып, Айсулууга коло медаль үчүн беттешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анын кезектеги атаандашы Индиянын өкүлү. Бишкек шаарынын убактысы боюнча бүгүн кечки саат 6:30 финалдык мелдеш башталат. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айтмамат Назаров эмгек акысынын көлөмүн айтты. Мен келгенге чейин компаниянын бюджети 74 миллион сомду түзчү, бюджетти 53 миллион сом кылып кыскарттык. Бүгүнкү күндө баардык кошумча акыны кошкондо 56 миң сом эмгек акы алам. Ал эми кызматкерлердин орточо айлык акысы 22-25 миң сомду түзөт, деди Айтмамат Назаров. Арстан Алайга карата сотко чейинки өндүрүш иштери токтотулду. Буга кылмыштын курамы жок экени себеп болгон. Арстан Алай кудаймын деп айткан сөзү боюнча кылмыш иши улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен козголгону 2019-жылдын октябрында маалым болгон. Шайлоонун алдындагы шайтан оюндар тууралуу айтсак, апрелдин 12-синде Кыргызстандагы 25 айыл өкмөттө жана 5 шаарда жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Күзүндө болсо парламенттик шайлоо. Прокуратура органдары тарабынан Ош жана Каракол шаарларында жарандарды жашаган жери боюнча массалык каттоо фактылары аныкталды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Ош шаарындагы каттоо бөлүмүн текшерүү учурунда бир үйгө 700дөн ашуун, ал эми башка даректеги үйгө 1000ден ашык адам катталганы ачыкка чыкты. Бирок аталган үйлөрдө учурда эч ким жашабайт. Дагы бир үйдө 900дөн ашык адам катталып, кызыгы үй ээси ал жөнүндө билген эмес. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.